Bismillah. Бүгін 22 сентябрь 2021 жыл. Бізге Қырғызстан ар бір областарынан Көл, Бишкек, Баткен, Нарын, Талас, Жалауат ар бір областарынан бізге адамдардан кайрылар келіп атат. Мектепте, бала бакчада, кыскасы бардык мамлекеттик мекемелерде, окуу жайларда жаш карысына карабай, төрөт үйлөрүндө мугалимдер, жетекчилер, медиктер тарабынан мынагу пандемияга байланыштуу вакциналарды мажбурлап, таңулап, күчкө салып, коркутуп, ошону саеп атышыптыр. Бизге көптөгөн кайрылар келип атат. Көпчүлүк айтып атат ушул бала бакчага албай атат, тактама бербей атат, айыл өкмөттөн деле тактамалар бербей атыптыр. Жөлөк пулга пособияга барса, ал жерде да пособия бербейбиз деп атышыптыр. Директорлор болсо жумуштан иштебейсиңер, жумушту узартпайбыз деп, айлыгыңарды албайсыңар деп, табель толтурбайбыз деп, поликлиникаларда болсо жана санкнижкага неме баспайбыз, тактамаларга печать баспайбыз деп, частьтарда деле окуу жайларда экзамендерге өтпөйсүңөр деп, айыл өкмөттөр дагы ушинтип алгыла деп, өкмөт башчылар, акимчиликтер аралашып, кыскасы бүт жетекчилер, мамлекеттик кызматкерлер, медиктер, педагогдор бүт баары бирдей болуп, бул маселеге катуу кийлигишип, күчкө салып, анан ошол вакцинаны саеп атканда дагы өзүнүн эрежеси бар. Биринчи бунун побочный эффекттерин түшүндүрүш керек, противопоказанияларын түшүндүрүш керек. Мисалы, сенде мондай оорулар жокпу, кандай, сенде мындай оору жокпу деп сурайт. Анан монун побочный эффектisi бар, мындай болот, шал болуп калышы мүмкүн, өлүп калышы мүмкүн. Ошого ыраазысыңбы деп айтыш керек. Ошолорду эле карабай эле, мал сыяктуу эле, подряд эле мындай катарынан эле айтпай дебей, унчукпай эле оорусу барына деле, противопоказаниясы барына деле, хронический оорулары бар, аллергиясы барларга деле, каалабагандарга деле мажбурлап, коркутуп, ар белен айтып коркутуп саеп атышат азырчы. Кайрылар күнүнө бир нече кайрылар келип атат, арызданууларчы. Кээ бирлери корккондон жумуш үчүн бир нерсе ушу айла жоктон ошо вакцинаны алгандар да болуп атат. Кээ бирлер жумуштан кеткендер да болуп атат. Эми ушул жетекчилерге, мамлекет кызматкерлерге, медиктерге, педагогдорго айтмакчымын да, эмне кошоматчылыктын да чеги болот да. Эми конституция, мыйзам, кодекстер деген бар. Ал жерде ошо вакциналардын баардыгы ыктыярдуу түрдө гана алыныш керек. Медиктер болсо түшүндүрүш керек бүт баарынчы, бул ыктыярдуу экенин түшүндүрүш керек. Бирөө баш тартса, анан баш тартуу чечимин сыйлаш керек деп жазылып турат. Ошого карабастан эле өкмөттөн буйрук келди, давайте 70% ушундай элди камсыз кылалы вакцина менен деп. 70% эмес, ушунчалык кошоматчылар экен, ушунчалык кошоматчы, ушунчалык кызматы, айлыгы, креслосу үчүн ушунчалык элин дагы ушундай бир уулап салган даяр экен да, кызматчылар, кошоматчыларчы. 70% деп өкмөт коюп атса, булар 180%, 120% деле мындай кылып койгон даяр экен да. Эгер Кыргызстанда эл калбаса, ушу башка жактан элди алып келип эле сай үргенде ушунчалык кошоматчылык вообще караңгылык, сабатсыздыкты вообще мындай көрө элек болчук. Биз сүйлөштүк анча-мынча жетекчилер менен, 70% деп атпайбы? Эми ушу баш тартып аткан бир 2-3 адам, 5-6 адам бар экен. Ошого мындай жөн койсоңуз болбойбу? 70%ыңыз эмес, ал баш тарткандарды эсептесеңиз бир 4-5% эле болот ашып кетсе. Десек да болбой, мындай депчи. Чын-чынына келгенде бизде конституция, мыйзамдар, кодекстер иштебейт, чын-чынына келгендечи. Адам укуктары, адамдын эркиндиктери, адам каалоолору, адам ден соолугу, өмүрү эч кимди кызыктырбайт. Ошол бир гана кошоматчылар дагы эмне десе болот, подлизалардын ушундай бир мамлекети болуп баратат да. Подлизалардын, кошоматчылардын. Элдер ушундай армандарын айтышат, аларды эч ким укпайт, эч ким алар менен кызыгы деле жок. Ошол сырттан келген вакциналардын же курамын билбейт эч ким. Кандай вакцина, эмнеден жасалган, бул ишо бул акыркы эмес, биринчи немеси бар, экинчи партиясы бар. Бул 2-3 бир нече жолу сайла турган бул неме өзүнчө этап менен. Эми анча-мынча адамдар ошо баш тартса, ошолорго да жөн койбой, кошоматчылыктын чегинен ашып кетип, коркутуп, тияктан окуудан ал өтпөйсүң, тияка барбайсың, анан мындай кылбайсың деп коркутуп, элеген кызматынан кыянаттык кылып пайдаланып, элге ушундай зулумдук кылып атышат да. Анчам ооругандар болуп атат, каза болгондор болуп атат. Мына фактылар бар интернетте. Ушу мамлекеттик кызматкерлерге вообще мындай ичим чыкпайт да. Эми жарандарга айтат элек, студенттер болобу, бала бакча балдарын берип атабы, мектепке кандай,
жумушта иштейм, мугалимби, каерде гана ушу мажбурлап тактама бербейм, допуск кылбайм, тиги печать баспайм, андай кылбайм, экзаменге киргизбейм, тиги бу деген болсо, биз ошо элдер кайрылат элек, ошолорду диктофонго, видеого тарткыла. Далил кылгыла. Андан кийин да мен вакцинаңды албаймын, соттошомун, барчу жактарга чейин барамын, до конца барамын, сен баары утуласың, ушул кылганың туура эмес деп аты жөнүн билип, телефондорун билип алыңыздар. Эртең арыз жазганда үстүнөн аты жөнүн билбей калбаңыздар. Анан сүрөтүн, видеолорун тартып алыңыздар сөзсүз түрдө. Эртең ким силерге бул каяктагы бир түшүнүксүз келген вакцинанын сайып жаткандыгын кийин өзүңөр билбей, эстей албай жүрбөңүздөр. Сүрөтү сөзсүз болсун, аты жөнүн билиңиздер, каяктан келдиңди атаңыздар. Бирөө халатчан келип алса эле денеңерди берип сайдырып бербегиле. Ким алгысы келбесе албайт, аны эч ким мажбурлай албайт анычы. Ошого видео тарткыла, далил кылгыла, каяктан келген ким, аты жөнү, телефон, сөзсүз видео кылгыла, сөзсүз видео диктофон жазгыла. Анан биздин WhatsApp'ка ошол маалыматтарды бергиле, биз тийиштүү жактарга арызданабыз. 777 66 13 77 биздин WhatsApp. Алыңар келбейт, албаганы акыңар бар. Ошол жана сабатсыз, кошоматчы, креслосу үчүн, айлык үчүн, жумушу үчүн элине да зулумдук кылган, элине дагы бир каякта текшерилбеген, бир тастыкталбаган, бир күмөндүү бир каякта бир немелерди сай өрген ондой жетекчилерге Кудай мансап берсин. Олорду Кудай Таалам шарманда кылсын. Ошол татыксыз отурган жеринен Кудай Таалам ушу кийин өзүнө өкүнүч болсун да ошолоргочу. Ошо только наалат, каргыш айтабыз да бизчи. Элдин каргышына силер татыктуусуңар, ошо кошоматчылар. Адамдардын укугун, көңүлүн, ден соолугун сыйлап койбойсуңардарчы. Ушунча элдер күндө кайрылып ушу мындай не сөз таппайсың да, мындай адепсиз сөз колдонгуң да келбейт демчи. Ушу эң жумшак сөз ушу кошоматчылар, подлизалар да буларчы. Ошо эл үчүн иштебейт да биздечи, жетекчилердин бардыгы. Короче, мен элди мажбурлай албайм, мындаки баш тарткандардын саны бир 15% болду деп, калган 70%-на деле сайса жетет деп план койду болду. Ошо калгандарына ден соолугу кызыктырбаса ошолорго сай бергиле. Ден соолугуна кайдыгер эмес карагандарга тийишпегиле. Ошондой биз айткандай эле жанагы далилди кылгыла, бизге кайрылгыла, WhatsApp'ка маалымат бергиле, биз тийиштүү жактарга арыз жазабыз. Эч ким силерди жумуштан кетире албайт, экзаменден кетире албайт. Кайсыл жерде ошондой зулумдар болсо бизге кабар бергиле сөзсүз түрдө.